Assalamu alaikum. Урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары, тагыраак айтканда биздин сүйүктүү подписчиктер. Биз сиздерге Ош шаарынан тагыраак айтканда Борбордук көпүрөдөн салам айтабыз. Борбордук көпүрө менен мынтип бүгүнкү күндө ремонтка дуушар болуп турган чагы эмне үчүн Борбордук көпүрөнүн бир тарабы жабылып, ортодо кандай ремонт жүрүп аткандыгы тууралуу бир аз сиздерге маалымат берүүнү туура деп көрдүк. Азыр көрөбүз, мына Борбордук көпүрөнүн ортосун ачып койгон. Эмне үчүн ачканын билбейбиз. Мынтип суулар көлдөп турат экен. Ортосун ачкан. Алысыраактан көргөндө мостун түгүндөгү водоканалга тиешелүү же болбосо жылуулук электр борборуна тиешелүү трубаларды алмаштырып жатыптыр. Ал эми бул жерге жашылдандыруу жана шаарды көрктөндүрүү чарба комбинаты мындан 2-3 жыл мурда кооз гүлдөрдү отургузуп, газондорду егип, бир кыйлага көрктөндүрүп койгон болчу. Мына ошол мээнеттердин баардыгы бүгүнкү күндө текке кетти деп ойлойбуз. Биз азыр Домбута тарабынан Караванский тарабына өтөбүз. Мына кооз, мына гүл отургуч чоң цемент корзинкаларды жашылдандыруу жана чарба комбинаты мындан 2 жыл мурда атайын ушул цементтен плиталарды жасоочу заводко дейбизби, ушундай жасап берүүчү ишканага буйрутма берип, ушундай кылып жасатып, анан гүлдөрдү орноткон болчу. Мынантип темирден мынантип кооз кылып жасап, анан горшокторду коюп, мындай жерлериндечи. Ушундай кылган болчу. Мына ушул турбалар бул ушул Борбордук көпүрөнүн түгүнөн кесилип алынды. Будан кандай суу өтүп жаткандыгы мен үчүн белгисиз. Бир эле нерседен байкаса болот. Мына бул турбанын сыртына атайын бая жылуулук же суук өткөрбөө үчүн мындай кылып эмелер капталган экен. Ошондон улам бул турбалардан ысык суу жүрчү экен деген жыйынтыкка келсек болот. Мына азыр саат 1-ден 20 мүнөт өттү. Бүгүн 23 май. Орозо маалы. Бул жерде Борбордук көпүрөдө ремонт иштерин жүргүзүп аткан эч бир жан көрүнбөйт. Менимче эс алып атса керек. Мынтип эме кылып койгон. Бир тарабын толук түрдө тосуп койгон. Мына жерлерде бир-эки куруучулар, оңдоочулар жүргөн сыяктуу. Мына бутканын ичинде эс алып атышыптыр. Бул көпүрөнүн үстүндөгү асфальт жол мындан 2 жыл мурда эле мындайча айтканда өтө грубый түрдө ремонт болгон болчу. Асфальт басылып, жарылган жерлери жамалып дегендей. Быйыл кандай мына турбаларды койгондон кийин кантип оңдоп түзөтүүдөн өткөрөт, аны дагы убакыт көрсөтөт. Азыр чыгыштан батышты көздөй өткөн тарабын эки тараптуу кылып койгон. Автоунаалар бардыгы ошол бир тарабынан өтүп атат.
каналдыгы бир тарабынан өтүп атат. Биз азыр эмеге чейин барып көрсөтөбүз. Мына Борбордук көпүрөнүн акыбалын көрсөңүздөр болот. Борбордук көпүрө. Мына мынтип турбаларды алмаштырып атыптыр. Ушуну менен биз сиздер менен коштошобуз. Биздин каналга катталыңыздар, жазылыңыздар, комментарий калтырыңыздар, класстарды басыңыздар. Биз ар дайым сиздер менен бирге болобуз.